Өкмөт Памирлик кыргыздардын турак жай көйгөйүн чечет. Алай районунун Талды Суу айылында памирлик кыргыздар үчүн 7 үй курулат. Бул тууралуу Талды Суу айыл өкмөтүнүн башчысы Даанышбек Кеңешев билдирди. Анын айтымында памирлик кыргыздарга үй куруу үчүн 1 гектар 20 соток жер бөлүнгөн. 7 үй курууга мамлекеттен 10 миллион сом каралган. Үйлөрдүн долбоору даяр. Учурда үй куруучу компанияларга тендер жарыялаганбыз. Алар катталып жатышат. Ар бир үй 4 бөлмөлүү болуп, узундугу 11 метр жана туурасы 9 метр 60 сантиметр түзөт. Буйрукса 2020 жылдын апрель айынан баштап курулуш иштери башталат, деди айыл өкмөт башчы. Талды Суу айыл өкмөтү тоолуу болгондуктан кыш узакка созулат. 28 ноябрда Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Жанар Акаев Улуу жана Кичи Памирден Кыргызстанга көчүрүлүп келген этникалык кыргыздар үчүн 2019 жылы бериле турган 10 миллион сом мамлекеттик бюджеттен бөлүнбөгөнүн билдирген. Анын суроосуна жооп берген вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова Алай районундагы курулуш иштерине 2020 жылдагы бюджеттин эсебинен 17 миллион сом бериле турганын айткан.